30 жылдан бери шопур болуп иштеген Жолдош Алы Кожуев бул ирет унаасын кышка жылдагыдан эртерээк даярдап жатат. Ага аба ырайынын төмөндөшү себеп болду дейт ал. Кышкы дөңгөлөктөрдү алмаштырууну өзүмө кабыл кылдым. Ошон үчүн мен өз убактында дөңгөлөктөрдү алмаштырып турам. Жазгы сезонунда, кышкысыны кышкы мезгилде. Кар жаап, жолдордун тайгак болушу айдоочулардын унаа башкаруусуна кыйынчылык жаратат эмеспи? Кышкыга унааны даярдоодо анын дөңгөлөктөрүн гана алмаштырбастан, жалпы унаанын ишке жарактуулугун да текшерүү зарыл. Ноябрь айынан баштап ушу башталды. Ушу кышкы жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырып, бул аябай эле чоң кырсыктардан алыс кылат. Себеп дегенде кышкы дөңгөлөк бул тайгалактардан дагы кандайдыр баягы кырсыктардан, башка машинени сүзүп алуудан сакташат да. Аба ырайы кескин өзгөрүлө турган болсо, алдын ала маалыматтар баардык жарандык коргонуу кызматтарына жана жергиликтүү бийлик органдарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жөнөтүлүп турат. Ал эми айдоочулар министрлик белгилеген эрежелерди бузбай, узак жолдорго кышкы экипировка менен чыкса, тыгындар жана кырсыктардын болушу кескин түрдө азаят. Бизде тоолуу райондордо кар жапсалганда, мисалы борон чапкын болуп калышы мүмкүн, же кар күрткүсү болуп калышы мүмкүн, жол тайгалак болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бир ошол жол тыгынга кабылбаш үчүн биз төмөнкү эрежелерди да эскертип кетебиз. Бул сөзсүз түрдө жана унааларды кышкы экипировка өткөрүшү керек. Бул деген жанагы жайкы шиналарды кышкы шинага котортуп, мындан тышкары эле ошол унаанын ичинде дагы сөзсүз түрдө жанагындай чынжырча, күрөкчө, аптечка, жылуу кийимдер менен чыкканы туура болот. Аба ырайы өзгөрүп, күн сууктаганда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучу тобу тоолуу жана кооптуу делген аймактарда күнү түнү кызмат көрсөтөт. Кандайдыр бир мындай кризистик кырдаал жагдай ушундай түзүлүп калса, анда биз ошол жергиликтүү бийликтер менен биргеликте жана тиешелүү жарандык коргонуу кызматтары менен биргеликте ал жакта мисалы посттордо, мисалы Арал, Сосновка постторунда атайын жылытуучу пунктуларды, ысык чай берүүчү жайларды уюштурабыз. Бул жанагындай көп саттык чектөөлөр киргизилип калат жана башка жагдайларга байланыштуу болот. Ал арада өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөнүн тоолуу райондорунда жана Каракол Эңилчек автоунаа жолунун 76-90 чакырымдарына кар көчкү түшүп, күрткү пайда болуу коркунучу бар экенин эскертет. Буга ылайык министрлик унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталыш керек экендигин айтат. Айдар Темиралиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.